Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 10 сентябрь 2024 жыл туғандар. Мен сіздерге Мады тарапта жайғашқан Башбулақ айылынан сатыла тұрған, өтө жакшы качествода салынған, ең негізгісі бышқан кирпичтен тұрғызылған сатылуучу 4 бөлмөлүү үй тууралуу маалымат бермекчимин. Сонун үй экен туғандар. Жакшы жери 6 соток. Жери тегиз, анан кызыл китеби дагы бар. Дагы бир өзгөчө жери таза сууну чыгарып койгон, свет дагы келген. Башбулак айылына кирип келгениңиздерде, мындай жылканда Башбулактын кире беришинде оң тарапта жайгашкан мына ушул Башбулак деген жазууну билесиздер, жанында Кочкор дагы бар. Ошол Кочкор менен Башбулак жазуунун жанындагы асфальт көчөгө кирип 100 метр жүрсөңүздөр оң тарапта Атамбаев деген көчө бар тугандар. Ошол көчөгө кирип жогору жака чыксаңыздар эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жакын эле бара бериңиздер, маалымат беребиз. Мына караңыздар, өтө сонун болуп салынган экен. ПСО үй сиздерге деле плюс болот. Алып кийин каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Көчө тараптан көрүнүшү өтө сонун, караңыздар. Жакшы жери Ошалай трассасына жакын, айтып өттүм. Эгерде ушул үйдөн баштап Ошалай трассасына пешком чыгам дей турган болсоңуздар, пешком чыгып бара турган болсоңуздар, 4 минутада Ошалай трассасына кеңире чыгып каласыздар. А эгерде машинаңыздар менен болгон болсоңуздар, ровно 1 минутада Ошалай трассасына чыгып каласыздар. Жакын эле тугандар, кийин келип көрүп кетесиздер. Мына ушундай көрүнүштө. Жери 6 соток. Кызыл китеби бар, документтери так. Условияларына келе турган болсок, мына тугандар, свет келген. Анан жакшы жери ээси үйдүн алдына кран орнотуп таза сууну чыгарып койгон экен. Бекеринен Башбулак деп айтылбайт, билесиздер. Жерди 40 метр казса эле артезиан аталышындагы таза Башбулактын суусу чыгат. Ал жакта чыгарып койгон сууну резеткага сайсаңыздар эле жакшы напордо таза сонун суу чыгып турат. Азыр көргөзүп берем мен сиздерге. Мына тугандар, чек аралары мына ушул жерден башталат. Мына кошунасы ушинтип казып чек араларын тадап коюптур. Ушул жерден мында келет дагы ушундай жерге чейин болуп калат. Бул жагы узуну тугандар 30 метр. Мына жер көчө болот да, көчө бою 20 метр. 20га 30. Үйдүн артында 1,5-2 метр места калтырып койдум деп ээси мага маалымат берди. Менимче түшүндүңүздөр окшойт. 20га 30 жери. Так, мына ушундай. Үй тууралуу маалымат берип баштайын. Узун турасы 10-70ке 10-20, 4 бөлмөдөн турган үй. Тугандар, үйдүн жалпы аянты 100 квадрат метр таза чыгат. Чорный потолок болгон, крышалары жабылган, эң негизгиси бышкан кирпич менен тургузулган сонун үй. Айнек терезелери коюлуптур, брон эшиктер орнотулган, бүт баардыгы жакшы. Лайктан басыңыздар тугандар. Анан дос таныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар, балким ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Мына тугандар, суу бар. Резеткага сайып койду. Мына 24 жетти жакшы напордо булактын муздак суусу чыгып турат. Кийин келип көрүп кетесиздер. Үйдүн артында 1,5 метр места калтырылган. Бул жак границасы ошол кошунанын ажатканасына чейин болуп калат. Жердин узун турасы 20га 30. Так, ушундай. Караңыздар. Эми тугандар, кийин ээсине чаласыздар. Келип көрүп дагы да бир толук маалымат аласыздар. Мына бул жак границасынын ал жерде таш турат. Ошол таштын бери жагы болуп калат тугандар. Аркы границасы ошол сыртка жатканга чейин болуп калат. Так, мына киргени мына брон эшикти ачып кирип келе бересиздер тугандар. Наливной пол болгон, үйдүн ичи кумшубак, электромонтаж бүткөн, чорный потолок болгон. Мына ушундай 4 бөлмө. Мына ушундай коридору, санузели бар. Арды кош болгондо таза 4 комната чыгат экен. Коридордун узун турасы канча дей турган болсоңуздар, 6га 2. Так, мындай солго бурулсаңыздар эле бул биринчи бөлмө болуп калат. Бул ошондо детский тугандар. Узун турасы 4гө 3,5. Чорный потолок болгон. Бүт баардыгы жакшы, айнек терезелери коюлган. Бул ошондо биринчи бөлмөсү. Мына автоматтары деле орнотулуп туруп көрүп атасыздар. Бул жагы тугандар кухня деп ээси. Бул деле узун турасы 4гө 3,5. Мына тугандар, айнек терезелерди коюп койгон. Ошондой. Анан бул жагы печканын орду. Кийин ушул жерге печка орнотуп аласыздар. Наркы бөлмөсү болсо, кудай буюрса, спальня болот экен. Спальнянын узун турасы 5ге 3,5 тугандар. Жакшылап угуп туруңуздар. Бул ошондо спальня болду, 5ге 3,5 болуп калат.
Документтери так. Эч кандай ала берсеңиздер болот. Бул ошол спальныйдын эшиги. Бул жака түз жүрсөңүздөр бул мен жана айткан санузел, мына канализациянын турбалары бүт бардыгы чыгарылган, форточкалар орнотулган. Кеңири экен. Анан дагы бир жакшы жери туугандар, бул үйдүн мына коридору кеңири. Караңыздар, кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип чыгып тура бересиздер экен. Так, бул жагы болсо мына зал болду. Узун турасы 6га 3,5 туугандар. Ылдый тарабы наливной пол болгон. Мындай тегиз мындай айтканда. Ушундай. Жалпысынан 4 бөлмө, колдон келишинче маалымат бердим. Сонун экен. Анан ал жакта көрүп атасыздарбы, үйлөрдүн саны өтө көп. Анан бул айылда билесиздер, мектеп, бала бакча, магазин, мечит, айыл өкмөт, заправка бардыгы бар. Ош шаарына 25 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Так, ушундай. Эми барыңыздарды кызыктырган ушул сатылуучу үйдүн баасын айтайын. Жери 6 соток, кызыл китеби бар, таза суу чыгарылган, свет келген. Ушундай жакшы качествода салынган үйдүн баасы 3 миллион 200 миң сомго бааланды. Анан жакшы кеми бар деп атат. Чалып сүйлөшөсүздөр туугандар. Барыңыздарга ийгилик. Эйсин номер ушул видеонун экранында жазылган. Колдон чарбаңыздар, сонун экен.